A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Аллах Таалага чексиз мактоолор, анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын салам салаваттары болсун. Урматтуу бир туугандар, биз араб тили боюнча 24-cü видео сабагыбызды баштайбыз. 24-cü видео сабагыбыз 23-cü видео сабагыбыздын уландысы болуп саналат. Биз 23-cü видео сабагыбызда этиштин буйрук ыңгайын өткөнбүз. Мына ошону улантып, буйрук ыңгайга мисалдарды келтиребиз. Караңыздар. Я Ахмаду десек, о Ахмат болот. Я деген бул кайрылма, каратма сөз. Кыргызча каратма сөз деп коет. Ал эми араб тилинде болсо Munada деп коет. Я Ахмаду деп коет. Ахмат. Бул я деген сөз алдыңда турган адамга айтылат. Ой деп айтасың го. Ой дегендей, деген сөз да. О Ахмат. Я Ахмат. О Ахмат. Я Ахмаду уктуб. О Ахмат жаз деп. Мына да бир сөз кошулуп атат, Биз сиздер менен жеңилинен татаалына, кыйынга карай бара. Бир сөздөн кошуп бара беребиз. Я Ахмаду, о Ахмат. Я Ахмаду уктуб. О Ахмат жаз. Буйрук болуп атат, буйрук. Уктуб, о Ахмат жаз. Я Ахмаду уктуб ад-дарса. О Ахмат сабакты жаз. Ад-дарса деп айттык. Эмне үчүн бул жерде дарса болуп, фатха болуп калды? Себеби бул жерде кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Фатха бул кыргыз тилиндеги табыш жөндөмөсү болуп саналат. Ошондуктан кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Уктуб ад-дарса десек, сабакты жаз. Ты деген мүчөнү дал ушул син тамгасынын үстүндө турган фатха билдирет. Андан кийин Я Ахмаду уктуб ад-дарса фил фасли. О Ахмат уктуб жаз ад-дарса сабакты фил фасли класста болот. О Ахмат сабакты класста жаз болот. О Ахмат сабакты класста жаз. Андан кийин эми женский роддо караңыздар. Я Аиша. О Аиша. Я Аиша. Я Аишату уктуби. О Аиша жаз. Уктуби деп женский роддо и коебуз, О Аиша жаз. Я Аишату уктуби ад-дарса. О Аиша сабакты жаз. Фатха болот. Бул жерде дагы ад-дарса дегенде сабакты, ты деген мүчөнү билдирет. Эмнени деген суроого жооп берет. Андан кийин Я Аишату. О Аиша уктуби ад-дарса фил фасли. О Аиша сабакты класста жаз. Я Аишату уктуби ад-дарса фил фасли. О Аиша сабакты класста жаз болот. Мына ушинтип бир сөздөн кошуп жеңилинен кыйыныга карап бара беребиз. Андан кийин эми караңыздар. Я Мухаммаду. О Мухаммад. О Мухаммад. Я Мухаммаду. О Мухаммад. Удхул. Удхул деген кир, буйрук болот. Дахола деген сөздөн жасалган. Биз муну мурдак сабагыбызда айтканбыз. О Мухаммад кир. Я Мухаммаду удхул фил фасли. О Мухаммад класска кир. Я Мухаммаду удхул фил фасли. О Мухаммад класска кир. Фил фасли деген сөздү коштук, мунусунда. Эми кийинкисинде Я Мухаммаду удхул фил фасли фаурон. О Мухаммад класска тезинен кир. О Мухаммад класска тезинен кир деп фаурон деген тезинен дароо кир деп мына дагы фаурон деген сөздү кошту. Эми андан кийин караңыздар женский роддо. Я Хакимату. О Хакима. Я Хакимату. О Хакима. Я Хакимату удхули. О Хакима киргин. Удхули деп женский роддо буйрук бергенде удхули болот, кир. Я Хакимату удхули фил фасли. О Хакима класска кир. Удхули фил фасли класска кир болот. Я Хакимату удхули фил фасли фаурон. О Хакима класска тезинен кир. Я Хакимату удхули фил фасли фаурон. О
Hakima klaska tezinen kir bo'ladi. Andan keyingi söylemde ya haccu o acı, o acılık kıluvçu bo'ladi. O acılık kıluvçu. Ya haccu işrab o acı iç. O acılık kıluvçu iç. Ya haccu işrab zamzama o acılık kıluvçu zamzamdı iç bo'ladi. O acı zamzamdı iç. Zamzama deb tag'i bir söz qo'yishdi. Ya haccu işrab zamzama bi niyyati şifai. O acılık kıluvçu zamzamdı şifa niyeti menen iç. Şifa niyeti menen iç deb buna dağı bir söz koştuk. Demek bardığında biz sizlerge hazır buyruk etişke misaldardı keltirip жатабыз. Andan keyin emi женский родун qarаңыздар. Ya hajjatu o acılık kıluvçu ayal bo'ladi, değil mi? Bu acı ayal. Ya hajjatu işrabi o acılık kıluvçu ayal. İşrabi iç. İç bo'ladi da buyruq. İşrabi женский rodda i qo'shamiz. Andan keyin ya hajjatu işrabi zamzama o acılık kıluvçu zamzamdı iç. Ya hajjatu işrabi zamzama o acılık kıluvçu zamzamdı iç bo'ladi. Zamzamdı iç. Zamzamdı iç. Ya hajjatu işrabi zamzama bin niyyeti şifai o acılık kıluvçu ayal o acılık kıluvçu ayal zamzamdı şifa niyeti menen iç deb женский rodda buyruk berilip jatat. Andan keyin ya waladu o bala. Ya waladu iftah o bala aç deb atamiz. Ya waladu iftah o bala aç deb. Ya waladu iftah al kitaba o bala kitapni aç. Kitapni aç bo'lib o'tadi. Ya waladu iftah al kitaba fid darsi o bala savaqta kitapni aç bo'lib o'tadi. Savaqta kitapni aç bo'lib o'tadi. Demek bu yerde iftah degende fataha qaşanın içi a bo'lgan, o'shoning uchun bu jakta biz iftah deb buyruq beremiz. Andan keyin emi женский rodda ya bintu o kız. Ya bintu iftahi o kız aç. Ya bintu iftahi o kız aç. İftahi deb женский rodda beriladi buyruq. Ya bintu iftahil kitaba o kız kitapni aç. Ya bintu iftahil kitaba fid darsi o kız savaqta kitapni aç bo'ladi. Kitapni aç. Kitapni aç deb buna o'shentib buyruq beremiz женский rodda. Andan keyin ya talibu o student. Ya talibu isma o student o'q bo'ladi. Ya talibu isma al ustaza o student ustozni o'q. Ya talibu isma al ustaza hilal darsi o student savaq uchurunda hilala degan uchurunda ad-darsi savaq uchurunda ustozni o'q bo'ladi. Andan keyin ya talibu isma al ustaza hilal ad-darsi jayyidan o student savaq uchurunda ustozni yaxshilab o'q bo'ladi. Jayyidan degan yaxshilab bo'ladi. Yaxshilab o'qin deb ma'ni chiqadi. Andan keyin emi женский rodni qarangizlar. Ya talibatu o student qiz. Ya talibatu isma'i o student qiz o'q. O'qin, Ya talibatu isma'il ustaza o student qiz ustozni o'q. Ya talibatu isma'il ustaza hilal darsi o student qiz savaq uchurunda ustozni o'q. Isma'i deb женский rodda buyruq berib atamiz. Andan keyin ya talibatu isma'il ustaza hilal darsi jayyidan
о студент қыз сабақ учурунда устазды жакшылап ук деген маани чыгып жатат. Андан кийин я муслиму десек, о мусулман, эркекке айтып атабыз да эми. Я муслиму, о мусулман. Я муслиму у'буд, о мусулман ибадат кыл. У'буд. Абада кашан ичи у болгон, ошондуктан у'буд деп айтабыз. О мусулман ибадат кыл. Я муслиму у'будуллаха, о мусулман Аллага ибадат кыл. Я муслиму у'будуллахал азима, о мусулман улуу Аллага, азима деген улуу, улук Аллахка ибадат кыл же улуу Аллага ибадат кыл. Андан кийин я муслиму у'будуллахал азима би ихласин, о мусулман улуу Аллага ыклас менен ибадат кыл болот. Улуу Аллага ыклас менен ибадат кыл болот. Я муслиму у'будуллахал азима би ихласин лейлан ва нахарон, о мусулман улуу Аллахка ихлас менен эртели кеч ибадат кыл болот. Лейлан деген түнү күнү ибадат кыл. О мусулман улуу Аллахка ыхлас менен түнү күнү ибадат кыл деген маани чыгат. Эми ошонун эле женский ротуну караңыздар. Я муслимату, о мусулман аял. Я муслимату у'буди, о мусулман аял ибадат кыл. Я муслимату у'будиллаха, о мусулман аял Аллахка ибадат кыл. Я муслимату у'будиллахал азима, о мусулман аял улуу Аллахка ибадат кыл. Я муслимату у'будиллахал азима би ихласин, о мусулман аял улуу Аллахка ыклас менен ибадат кыл. Я муслимату у'будиллахал азима лейлан ва нахарон, о мусулман аял улуу Аллахка түнү күнү ибадат кыл. Түнү күнү ыхлас менен ибадат кыл деп атат. Эми кийинки сүйлөмдү караңыздар. Я ахи дейт, о бир тууганым деп эркекке айтылат. Өзүңдөн чоң болсун же кичине болсун, ага болсун же ини болсун, айырмасы жок. Я ахи деп бир тууганга айта беребиз. Аял киши дагы айта берет. Болгону эркек кайрылып жаткан адам эркек болсо болду. Я ахи, о бир тууганым. Я ахи узкур, о бир тууганым зикир кыл. Я ахи узкуруллаха, о бир тууганым Аллахты зикир кыл. Я ахи узкуруллаха кафирон, о бир тууганым Аллахты көп зикир кыл. Кафирон деген көп. Я ахи, о бир тууганым узкуруллаха фи хазихил хаяти кафирон, о бир тууганым бул жашоодо Аллахты көп зикир кыл деп айтып жатат. Андан кийин ошонун эле женский роту я ухти, о бир тууган эжем, синдим, карындашым, ушундай кете берет. Я ухти же эжесине деле кете берет. Я ухти, о бир тууганым, бир тууган эжем. Я ухти узкури, о эжем узкури зикир кыл. Я ухти узкури Аллаха, о эжем Аллахты көп зикир кыл деп мына бөлүп айтып атат. Узкури деп женский роддо и коюлуп атат. Я ухти узкуриллаха кафирон, о эжем Аллахты көп зикир кыл. Я ухти узкуриллаха фи хазихил хаяти кафирон, о эжем бул жашоодо Аллахты көп зикир кыл. О эжем бул жашоодо Аллахты көп зикир кыл деп айтып жатат, урматтуу бир туугандар. Андан кийин караңыздар. Я талибу, о студент дейт. Я талибу утлуб, о студент талап кыл. Утлуб десек талап кыл болот. Я талибу утлубул илма, о студент илимди талап кыл. Утлубул илма деп айтабыз. Я талибу утлубул илма,
O student ilimdi talap kıl. Minel mahdi beşikten ilel lahdi kabırga çeyin. O student ilimdi beşikten kabırga çeyin talap kıl деп атат. Эми женский роддо я талибату o student kız. Ya talibatu utlubi o student kız talap kıl. Utlubi deb женский rodda i qo'shib aytamiz. Ya talibatu utlubil ilma o student kız ilimdi talap kıl. Ya talibatu utlubi ilma minel mahdi ilel lahdi o student kız ilimdi бешиктен кабырга чейин талап кыл деп ушундай жасалып жатат. Урматтуу араб тилин үйрөнүүчүлөр, ушуну менен биздин 24 видео сабагыбыз дагы аягына келип жетти. Эгерде сиздерге кандайдыр бир тема же сүйлөм түшүнүксүз болуп калган болсо, сөзсүз комментарийге калтырыңыздар. Биз сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге даярбыз. Бул пайдалуу видео сабакты башкалар менен дагы бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аддаллу алал хайри кафаилихи бир жакшылыкты көргөзгөн адам аны аткаргандай сооп алат деп айткан. Башкалар менен бөлүшүп соопко ээ болуңуздар. Эгерде сиздер араб тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, бизге кайрылсаңыздар дагы болот. 0709 28 75 71 0709 28 75 71. Ошондой эле сажда китебин алууну дагы унутпаңыздар. Анда эмсе кийинки сабактан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Аладдин Исламидинов болдум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.